Бишкектин түштүк бөлүгүндө 3 автоунаа кагышты. Бишкектин кайгул кызматынын маалымат катчысы Байказы Айтыкул уулунун айтымында жол кырсыгы саат 9:00 7 апрель көчөсүндө түштүк магистралдын ылдый жагында катталган. Анда Lexus, BMW жана Toyota үлгүсүндөгү минивэн кагышкан. Интернетте кырсыктын видеосу тарады. Анда көрүнүп тургандай, BMW үлгүсүндөгү автоунаасынын темири эле калган. Ыкча медицина борборунун директорунун орун басары Игорь Борисовдун айтымында BMW үлгүсүндөгү автоунаанын айдоочусу каза болуп, Lexus үлгүсүндөгү автокөлүктөн 2 адам жабыркаган. Жеринде милиция кызматкерлери иштеп жатат. 10 декабрга карата Кыргызстанда 53 адам COVID-19 вирусун жуктурганы лабораториялык жактан аныкталды. Алардын көбү Бишкек шаарында, Ош шаарында, Нарын, Талас облустарында ооруну жуктуруп алгандар катталган жок. Бишкекте 25, Чүй облусунда 15, Ош облусунда 2, Ысык көл облусунда 3, Жалал Абад облусунда 4, Баткен облусунда 4. Ушуну менен былтыр марттан бери бул ооруну жуктуруп алган 183.863 адам катталды. Алардын 2766-сы каза болду. Өлкөдө COVID-19 инфекциясына каршы 6 түрдүү вакцина акысыз сайылууда. 10 декабрга карата 2 миллиондон ашуун адам эмдөөдөн өттү. Алардын 933 миңден ашууну 2 дозаны, калганы 1 дозаны сайдырышты. Вакцина 1 адамга 2 дозада берилет, аралыгы 21 күн болууга тийиш. Каалоочулар 3-чү дозаны да алат. Саламаттыкты сактоо министрлигине мамлекеттик чек араны кесип өткөндөрдүн ПЦР тесттен өтүү убактысын 72 сааттан 48 саатка чейин кыскартуу маселесин кароо тапшырылды. Мындай чечим коронавирус инфекциясына каршы күрөшүү боюнча ыкчам штабтын жыйынында кабыл алынды. Жыйында айтылгандай, жакын арада Кыргызстанга келген бардык жарандын маалыматын электрондук түрдө каттоо киргизилет. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдел Байсалов COVID-19 вирусунун жаңы штаммынын өлкөгө киришинин жана жайылышын алдын алуу боюнча чараларды күчөтүүнү тапшырды. Анын айтымында министрлер кабинети чек аралардын жабылышына каршы бирок алдын алуу чараларын күчөтүү керек. Улуттук коопсуздук комитети Бишкек шаары менен Чүй облусунда синтетикалык маңзат таратуу менен шугулданган кылмыштуу топ аныкталганын билдирди. Ага ылайык бул ишке негизинен балдар аралашкан жана алардын кураторлору чет өлкөлүк жарандар болгон. УКМК тараткан маалыматты балдар чет өлкөлүк кураторлордун тапшырмасы менен аз өлчөмдөгү наркотикти коомдук жайларга, парктарга катып кетип жүрүшкөн. Маңзатты сатып алган жарандар акчаны алдын ала электрондук капчык банк аркылуу төлөгөн деп айтылат. Бул факт кылмыштардын бирдиктүү реестерине катталып, тергеп иликтөө уланып жатат. Атайын кызмат мыйзамсыз маңзат соодасына аралашкан чет өлкөлүк жарандарга байланыштуу ошол мамлекеттердин тиешелүү органдарына ыкчам иликтөө иштерин чогуу жүргүзүү тууралуу кайрылганын билдирди. Республикалык наркология борборунда ушул тушта 8,5 миңден көп киши расмий каттоодо турат, бирок бейрасмий булактарда алардын саны 25 миңден ашат. Акыркы учурда героин сыяктуу маңзаттар кымбаттап, синтетикалык наркотик колдонгондор көбөйүүдө. Бүгүн жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин кезектеги жыйыны видеоконференция форматында өтөт. Бул тууралуу ЕЭКтин расмий сайтында кабарланды. Ага президент Садыр Жапаров дагы катышаарын өлкө башчынын маалымат кызматынан билдиришти. Андан тышкары иш-чарага ЕАЭП мамлекеттеринин башчылары, ЖЭЭКтин ардактуу төрагасы Нурсултан Назарбаевдин, ЕЭК коллегиясынын жетекчиси Михаил Мясникович жана байкоочу өлкөлөр Куба менен Өзбекстандын лидерлери катышаары күтүлүп жатат. Күн тартибине 20дан ашык маселе коюлган. Кыргызстан 2022 жылы тышкы карызды төлөө үчүн 26,6 миллиард сом жумшайт. Бул тууралуу бүгүн 10 декабрда жогорку кеңештин бюджет жана финансы боюнча комитетинин жыйынында финансы министри Алмаз Бакетаев билдирди. 2023 жылы тышкы карызды төлөөгө 34 миллиард, 2024 жылы 38,8 миллиард сом бөлүү пландалган, деди министр. Бакетаевдин айтымында мамлекеттин ички карызын төлөөгө 2022 жылы 12,7 миллиард сом, 2023 жылы 13,5 миллиард, 2024 жылы 18,8 миллиард сом бөлүү каралган. 2022 жылдын республикалык бюджетинин такталган тартыштыгы 9,1 миллиард сом деп болжолдонууда. Бул ички жана тышкы булактардын эсебинен жабылары айтылды. Парламенттин комитети бүгүн 10 декабрда Кыргызстандын 2022 жылга республикалык бюджети жана 2023-24 жылдарга болжолуу жөнүндөгү мыйзам долбоору боюнча парламенттик угуу өткөрүп жатат.